окуу борбору кичинекей акылман ирими. Иримдин жетекчиси Кенжеева Аида Алымбек аңа. Саламатсыңарбы менин кичинекей акылмандарым? Маанайыңар жакшыбы? Балажанды балдар сагындыңарбы силер? Айткылачы балдар, силер кайсы мамлекетте жашайсыңар? Кыргызстандын кайсы шаарында жашайсыңар? Бишкек шаарынын кайсы окуу борборунда окуйсуңар? Балажан борборунун кайсы ириминде окуйсуңар? Суроолорго жооп бер. Сенин атың, фамилияң ким? Толук ата. Кийинки суроо, үйүңдүн дареги кандай? Сен айта аласыңбы үйүңдүн дарегин? Азаматсың. Жети атаңды кайталап бер. Видеону паузага кое тур. Айтчы менин кичинекей акылманым, чоңойгондо кайсы кесиптин ээси болосуң? Эмне үчүн ал кесипти тандадың? Азаматсың менин кичинекей акылманым. Балажанды жакында аяктайсың. Буюрса, мектепке да барасың. Айтчы, мектепке даярсыңбы сен? Мектепке барганда жеңил окуу үчүн сен окуганды, онго чейин кошуп кемиткенди, фигуралардын түрлөрүн айырмалай билишиң керек. Кандай сүрөт болбосун, ал сүрөттү карап сүйлөм түзө алышың керек. Жомокторду айта алышың керек. Өзүң жөнүндө эркин сүйлөп бере алышың керек. Сен ушуларды аткара аласыңбы? Сага кичинекей акылманым, тапшырма. Биринчи тапшырма. Сен каалаган жомок же аңгемеден экөөнү айтып, мага видеосун жибер. Жакшы айт, чала айтпа. Экинчи тапшырма. Фигураларды ата. Квадратты 4 3 бурчтук болгудай кылып бөл. Квадрат кайсы эле? Дептериңе көчүрүп чийип туруп 4 3 бурчтук кыл. Ал эми тик бурчтукту 3 3 бурчтук болгудай кылып бөл. Ал эми 3 бурчтук фигурасын 2 трапеция 1 3 бурчтук болгудай кылып бөл. Фигураларды жакшынакай кылып боеп кой. Мисалы, квадраттын ичинде 4 3 бурчтук болсо, 4 башка түс кылып бое. Макулбу? Тик бурчтуктун ичиндеги 3 3 бурчтукту 3 башка түскө бое. Анан тегерек менен ромбту жөн эле чийип туруп, аларды боеп кой. Бирок аталыштарын жаз. Кийинки тапшырма балдар, жазуу дептерлериңерге фигуралардын аталыштарын жазуу түрүндө жазгыла. Кайсы фигураларды билсең, ошол фигуралардын баарын жазуу түрүндө жаз. Ал эми бул сүрөттөрдү карап сен сүйлөм түз. Канча сүйлөм түзө аласың? Ооз-2 көп сүйлөм түз. Ал эми ошол сүйлөмдөрдүн эң жакшысынан 3-өнү дептериңе жаз. Видеону паузага кое тур. Азаматсыңар балдар. Силер сонун иштедиңер. Тапшырмалардын баарын туура, кооз, таза кылып аткарганыңарды мен билемин. Анткени сен эң мыкты кичинекей акылмансың. Саламатта калгыла балдар.